Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катчылары. Айша Садыбакасова, сиз айтсаңыз, сиз мурда кайсы жакта иштегенсиз бул системага келгенге чейин? Министерство, Госкомитет промышленности и энергетики и недропользования. Шахтале ушел. Кесибиңиз ким? 12 лет я здесь, я проработала в этой отрасли. Кесибиңиз ким? Инженер-технолог, юрист. Мен эми мындай жалпысын алганда бул мыйзам долбоорду колдоймун. Мыйзам долбоорду. Бирок менде мындай бир анча-мынча бир аныктай турган, тактай турган суроолорум бар сизгечи, Айша Садыбакасовна. Сиздин председателиңиз жана министриңиз Кутманова экен. Сиз зам Айша Садыбакасова. Тиги запастарды, алтындын, нефтинин, газдын, жана молибден, күмүш, көмүр, жалпы эле жана жер казынасынын запастарын ким аныктайт сиздерде? Утверждает Госкомиссия по запасам при нашем ведомстве. Бизде анча-мынча маалыматтар бар. Бул жалаң мурда изилденген Советтер Союзу кезиндечи, изилденгенде, например, 10 тонна алтын чыга турган жерди 5 тонна кылып көрсөткөн, 20 тонна алтын чыкчу жерди 10 тонна кылып көрсөткөн деген мындай геологиянын өзүнүн ичинде иштеген кишилер айткан жактары бар да. Ошого сиз кандай деп ойлойсуз? Туура эмес деп ойлойм. Там комиссия сидит, они несут ответственность за то, что ставят на госбаланс. Баланска канча коюлган? Конечно. Анан сиз өзүңүз акыркы жолу кайсы карьерге барып келдиңер? Мына Кутманова экөөң, аял киши экенсиңер экөөң тең. Бир бардыңарбы? Бир карьерге өзүңөр өтүктү кийип алып, ушул жерде жумуш болуп атабы, болбой атабы деп карап текшерип. Азыркы учурда мен жалгыз иштеп атам. Бир 3 жума болду иштегениме. Чыга элекмин. Кутманова да аял киши экен. Шарты туура келеби? Ошол тоолордун башына чыгып, текшерип, ошо алтын кен казып аткан компаниялардын ишмердүүлүгүн. Сиз дагы аял киши экенсиз. Будем ездить. Качан чыктыңар? 3 жума болду иштегениме. Жок, министриңизчи? Билбейм мен. Жеринен текшериш керек. Бардак карьерди казган жерлерде экологиясы дагы, мисалы мына жана бирөө айтып кетти, өзгөндөгү жана жалпакташтычы. Жанакындай кылып кескилеп көрүнгөн жериненчи. Бардык карьерлерди барып мындай өзүнөн порядок менен ысырап кылбай казыш керек да, ошо компания делечи. В соответствии с законодательством у нас есть контролирующий надзорный орган, это инспекция. Они проверяют везде. Ошол сиздердин министрлигиңерге карайт да. Ооба. Мен ошон үчүн мен сизге жетекчи катары сизге суроо берип атам. Жок, мага карабайт. Отдельная служба. Кимге карайт ал? При министерстве, но отдельная служба. Жок, сиз каяктан келдиңиз анда? Кайсы министерстводон келдиңиз? Ну, я отвечаю за блок недропользования, я за контрольно-надзорный. Алмаз Абытович, бул кишинин депутаттарга 10 секунд кошуп коюңуз. Бул кишинин байтан бери депутаттарга жооп берген жоопторун угуп отурдуңуз. Мындай кадр жарабайт. Ачыгын айтайын. Бир нерсени туура суроо берсең, башка жактан алып качат. Ушулардын айынан Урматтуу Алмаз Сакунжанович, министрлер кабинетинин өкүлдөрү жогорку кеңешке келатканда жакшы даярданып, анан суроо бергенде так жана сылык жооп берилсин. Суроону